Медиа сабаттуулук жана санариптик алдамчылыктын алдын алуу боюнча маалыматтык иш-чара өттү. Аны Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен жамааттык ассоциациясы биргеликте уюштурду. Иш-чарага мамлекеттик мекемелердин, жергиликтүү бийликтин жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Катышуучулар медиа материалдарды талдоо, жалган маалыматты аныктоо жана сынчыл ой жүгүртүү боюнча билимин тереңдетишти. Мастер-класстар, бет ачарлар жана талкуулар аркылуу дезинформацияга каршы күрөшүү маселелери кеңири каралды. Принимая во внимание, насколько быстро распространяется на сегодняшний день информация. Маалыматтын ылдам жайылышын жана санариптик технологиялардын өсүшүн эске алуу менен бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү санариптик алдамчылыкка кабылышууда. Жакында Ички иштер министрлигинин статистикасы жарыяланды. Жарандар миллиондогон сом жоготушкан. Бул көйгөйдү алдын алуу, ошондой эле медиа сабаттуулукту жогорулатуу жана сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү максатында биз бүгүн Чүй облусунун администрациясы менен биргеликте иш-чара өткөрүп жатабыз.